Бирок мыйзам бүзүлгөн жок дейм. Ал бир нерсе. Мыйзам боюнча берилди. Мыйзам боюнча укук коргоо органдары бар, чечим бар да. Биз көп инвестор тартып келишибиз. Бирок бир дагы инвестор Кыргызстандын мыйзамдарын тебелеп тепсе өткөнгө акысы жок. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы турат. Инвесторлорду колдоо боюнча келип иштеп аткан инвесторлорду, мыйзамдуу иштеп аткан инвесторлор мыйзам чегинде коргоо боюнча. Эгерде ошолорго мыйзамсыз аракет менен, мыйзамсыз кол салуу болуп атса, мыйзамсыз ошол бизнесин тартып алуу болуп атса, ошону коргоп берүү боюнча Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы бар. Бирок жарлыкта жазылган эмес. Келген инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тебелеп тепсе өтүп жасай берсин деген. Биз азыр ушул боюнча мына элден өткөндө губернаторго барганда жана сиздер жок болуп калдыңыздар. Элге кайрылуу кылып, эл менен жолугушканда элден наказ болгон экен. Ушул нерсени тактап бергиле. Биздин жерибиздин бүт бардыгын алып койду деп. Мына ошол боюнча азыр келдик. Бүгүн мына кагаздарын азыр териштирүү кылып атабыз. Азыр эми кагаздардан кийин жерине баралы деп атат. Эл азыр бүт бардыгыбыз мына айыл өкмөт, айыл башчы бардыгын алып жерге барабыз. Анан ошол жерде көрөбүз. Мыйзам бузуу ичинде башынан башталган. Кийин сиздер дагы атайын бир нерсеге кызыктар болуп келиптир же башка деген сөз айтылса, сиздер аксакалдык катары калыс сөздү айтып коюңуздар деген эмен айтып атабыз. Мыйзам бузулбаш керек. Мыйзамда кандай көрсөтүлсө, ошондой сакталып, андан кийин инвестор келип иштеш керек. Мыйзамдуу иштеп аткан инвесторду салыгын төлөп, Кыргызстанга жумушчу орун түзүп берип, иштеп аткан инвесторду биз колунан бутунан көтөрүп колдойбуз. Бул биздин милдетибиз, президенттин да тапшырмасы ушундай, губернатордун да бизге болгон талабы ушундай. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп атса, сактабай жатса нормаларын, анда кечирип койсун, анда инвесторлордун Кыргызстанга кереги жок. Бирок мыйзам бүзүлгөн жок дейм. Ал бир нерсе. Мыйзам боюнча берилди. Мыйзам боюнча укук коргоо органдары бар, чечим бар да. Мындай да жана мыйзамдын бузулгандыгы ал азыр териштирилет. Ал боюнча мен бүт бардыгын айтып берип атам.